Жаңылықтардың кечки топтоммен танышып алыңыздар. Студияда Гүлзат Қарыбаева, саламатсыздарбы. Дача қонышында құлаған Boeing 747 учағының қожойындары Май Карго авиакомпаниясының өкілдері учақ Бишкекке жүк жеткірүү үчүн эмес, май куйдуруу жана экипажды алмаштыруу максатында конгонун билдирди. Май Карго Түрк авиакомпаниясынын башкы директорунун орун басары Хамза Тыгылайдын айтымында, ал жүк Стамбул шаарына ташылып бараткан. Hong-Kong'dan Bişkek'e gelen uçağımızdaki yük İstanbul'a gidiyordu. Yani amaç bu yükü Bişkek'te indirmek değildi. Bu yükün gideceği yer İstanbul'du. Biz Bişkek'e sadece yakıt ve ekip yenileme için iniyoruz. Hong-Kong-İstanbul seferini yapmak bizim için mümkün ama ağır yükle mutlaka bir yakıt ikmali yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekibi de değiştirmemiz gerekiyor. Yani Bişkek'e inmemizin temel amacı yükü indirmek değil, yakıt ve personel değişimi yapmak. Yükün hedefi İstanbul'du, Bişkek değildi. Дача конушундагы авиа кырсыктан кайраган турак жайлардын урандыларын тазалоо иштери башталды. Бул максатта атайын техникалар тартылып, урандылар оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүүдө. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иштеп жатат. 19 январда өкмөттүк комиссиянын өкүлдөрү кырсык болгон жерде издөө куткаруу иштери аяктаганын билдирген. Маалыматтар боюнча учак дача конушундагы 5 гектар аянтты кыйратты. Мурда конушта 43кө жакын турак жай болсо, учак 19 үйдү 13кө жакын чарбалык курулуштарды талкалаган. Андан тышкары учак 7 тамдыда жарым жартылай бузуп кеткен. Учак кырсыгы болгон дача конушунда акырындык менен кыймыл калыбына келе баштады. Балдар мектепке барып, көчөгө чыгып, чоң кишилер өз иштери менен алектенүүдө. Социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери жабыркаган турак жайларды аныктап жатышат, айылды аралап, ар бир үй бүлөгө кирип, стресстик абалдан чыгаруу үчүн психологдор иш алып барышууда. Психологдор айылда кырсык болгондун эртеси эле келишкен, балдар үчүн өзүнчө, чоң кишилер үчүн өзүнчө адистер иштеп жатышат. Было трудно даже первый день разговорить людей. Кырсыктан кийин элдин көбү стресстик абалда жүрдү. Сүйлөшүү өтө оор болду. Биз аны жеңилдетүү үчүн аракет кылып жатабыз. Өзгөчө балдар арасында. Мындагылар айланасында эмне болуп кеткенин көпкө түшүнүшкөн жок. Азыр болсо абал жакшы болуп, биз менен сүйлөшүп калышты. Бирок түнкүсүн балдар уктабай кыйналышы ыктымал. Биз аларга абалды түшүнүп, кабыл алып, андан ары жашоосун улантуусуна жардам беребиз. Учак кырсыгынан жабыр тарткандарга жардам иретинде Ош шаарынан 3 миллион 101 миң сом жыйналды. Бул каражат Ош шаарындагы бардык мамлекеттик мекеме, уюмдардын кызматкерлеринин бир күндүк эмгек маянасынын негизинде топтолгон. Акча каражаты 2 күн аралыгында өкмөттүн атайын эсебине которулат. Бул туурасында Ош шаардык социалдык өнүгүү бөлүмүнөн кабарлады. Мындан сырткары азык-түлүк, жылуу, кийим-кечек, жууркан төшөгү бар 1,5 тонна гуманитардык жардам кырсыктан жабыр тарткандарга жеткирилди. Жыйналган гуманитардык жардамды даректүү кылып так жеткирүү үчүн атайын 6 кишиден турган комиссиялык топ дагы түзүлдү. Мындан сырткары ушул кырсыкка кайдыгер карабаган Ош шаарынын тургундары тарабынан 101 миң сом акчалай каражаты, ошондой эле жылуу кийимдер, төшөнчүлөр, азык-түлүк продукцияларынан топтолгон гуманитардык жардам Сокулук районуна жеткирилди. Учурда ушул өзгөчө кырдаалдар, райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын складына түшүп жатат. Таластыктардагы журт башына түшкөн кайгыда жабыркагандарга колдоо көрсөтүү максатында гуманитардык жардамды Борбор калаага жолдошту. Атайын унааларга 60 кап un, 550 килограмм кесме, 10 кап картошка жана 200 литрден ашык өсүмдүк май азыктары жүктөлгөн. Аны менен катар эле матрас, жууркан төшөк жана жылуу кийимдер жыйналып, элдин атынан 65 миң сом чогулган. Белгилей кетсек, Талас шаарында чүй жергесиндеги авиа кырсыктан жабыр тарткан жердештерге жардам кылуу үчүн 2 пункт ачылган. Бири мэриянын имаратында, экинчиси өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имаратында.
Кыргызстандагы бардык мечиттеринде жума намаз учурунда авиа кырсыктан каза болгондорго багышталып Куран окулду. Мындай маалыматты Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Ошондой эле намазга келгендер кырсыктан жабыркагандарга жардам берип салым кошуусу үчүн ар бир мечитке кайрымдуулук кутулары жайгаштырылган. Түркиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Стамбулдагы Рейна түнкү клубундагы бир нече адамдын өмүрүн алган. Теги өзбекстандык террорист Абдулгадир Машариповдун таанышы кыргызстандык деген маалыматты таратып жибергени түркиялык журналисттердин катачылыгы. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч биздин каналга эксклюзивдүү интервью берип жатып айтты. Ал терроризм жөнүндө маалымат берүү маселесине келгенде журналисттерди өтө этият болууга чакырды. Бул сыяктуу улуттук аталар түрк журналисттери тарабынан экинчи кайталанбайт деп үмүттөнөм, деди Метин Кылыч. Bu hatalar her yerde yapılıyor. Türkiye'de de işte. Бул албетте чоң ката. 1 январда Стамбулдагы түнкү клубка кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террористтик уюму алган. Ал эми бул уюмдун катарында түрдүү улуттагы адамдар бар. Ошондуктан терроризм жөнүндө маалымат таратууда журналисттер кылдат мамиле кылышы зарыл. Туркиялык маалымат каражаттары эми мындай катачылыктарды кетирбейт деп ишенем. Өлкө аймагында айыл башчылары менен шаар мэрлерин шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Буга чейин биринчи болуп Бишкек мэри тандалган. Эми дагы жалпы 410 жергиликтүү бийликте айыл башчылары шайланышы керек. 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо утуп чыккандар депутаттык мандат алышып, эми айыл өкмөт башчылары менен шаар башчыларын тандап жатат. Шайлоо февраль айынын башына чейин созулат. Биз ойлойбуз, бул абдан маанилүү кампания. Анткени ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу, аткаруу органдарына бир кеңири ошол жергиликтүү жамааттын өнүгүүсүнүн маселелери, кеңири ошондой ыйгарым укуктары мыйзам негизинде берилген. Өлкөдө санарип көбөйтүү иштери аяктоодо. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова телерадио компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушкан учурунда билдирди. Белгилей кетсек, санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча мамлекеттик комиссия ушул жылдын 15 майында аналогдук берүүлөр токтотуларын билдирген. Санарипке толук өтүү менен өлкөнүн бардык аймактарынан бери дегенде эле социалдык топтомго киргизилген 13 телеканалды көрүүгө болот. На сегодняшний день построено. Бүгүнкү күндө калктын 95%-на санариптик берүүлөрдү көрсөтүү үчүн техникалык маселелер чечилген. Калган 5%-ында азырынча аналог болууда. Бирок бул маселени мамлекеттик комиссия карап, жакын арада чечкени турат. Эрик Бейшембиев Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мындай маалыматты президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Нарын облусунда малды идентификациядан өткөрүү иш-чарасынын алдында 3,5 миң ветеринар атайын даярдыктардан өтүүдө. Идентификация 4 этапка бөлүнүп, биринчисинде Теңир тоодогу 80 миңге жакын саан уйга бирка тагылат. Андан кийинки кезекте 100 миңден ашыгыраак жылкы турат. Нарындык ветеринарлар бирка тагуу жумуштарын жай айларына чейин аяктоону болжошууда. Бул саамалыктын арты менен малдан өндүрүлгөн продукциянын сапатын жакшыртуу иштери колго алынат. Блин, коллеги, мешай. Анан жана сыртка биз экспорттой турган продукциябыздын баары тең ушул таасирин тийгизет ошого. Анан Кыргызстандын экономикасын өзгөчө ошо мал чарбасындагы экономиканы чоң салым кошобуз деп ойлойбуз да ветеринар. Акыйкатчы институту балдарга зордук зомбулук көрсөткөн кылмышкерлерге кандай жоопко тартылып жатканын иликтөөгө алган. 2016 жылы бул тармакка балдарга тиешелүү 134 арыз кабыл алынган. Алардын үстүнөн иликтөө иштери жүргүзүлүп, ондон ашыгы сексуалдык мүнөздөгү кылмыш экени аныкталган. Ошондой эле кылмышкерлер жазадан оңой кутулуп жаткан учурлар катталган. Адам укугун коргоочу адистердин билдиришинче, тергөө иштери жүргүзүлүп, текшерүү амалдары аяктаганча кылмыш иши кыскарып кеткен фактылардын бети ачылган. Ошондуктан акыйкатчы институту жазаны күчөтүүнү сунуш кылууда. Мурун биз мисалы үчүн ушундай анализдерди
Москвага жөнөтөт элек или Алматыга жөнөтөт элек. Где-то 300-500 долларга чейин анализ турат эле да. Анан кийин булар полностью микроскоп менен немелерди алып келишти и реактивтерди алып келди. Где-то 1 жылга реактив алып келди да. Эми бүгүн 2-чи бригадасы биздин клиникада иштеп атат. Кыргызстанда акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишектери менен ооруган аялдардын саны барган сайын өсүп, ал тургай жашарып барат. Бул туурасында Швейцариядан келген адистер менен болгон семинарда сөз болду. Кыз келиндердин арасында бул илдеттин өрчүп, рак ооруларынын ичинен 1-чи орунга чыгышынын себеби аялдар өз саламаттыгына кайдыгер карап, күнүмдүк тиричиликти 1-чи орунга коюп жатканы негиз болуп жатат дешет адистер. Азыркы медицина рак шишигин башталгыч учурунда эле аныктап, аны дарылоону ийгиликтүү жүргүзө баштады. Тажрыйба алмашуу максатында Швейцариядан келген адис-дарыгерлер Оштогу онкологиялык бейтапканага 2 заманбап жабдык белек кылды. Бул аппараттар илдетти дарылоонун жаңы ыкмаларын сунуштай алат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсүнө таянып айта турган болсок, көкүрөк безинин рагынан дүйнөдө жыл сайын 500 миңден ашык аял каза табат. Кыргызстан менен Түркмөнстандын мамилеси бекемделип жатат. Өзгөчө маданий кызматташтык жагы жаңы деңгээлге чыкты. Бул туурасында Түркмөнстандын Кыргызстандагы элчиси Шадурды Мередов билдирди. Анын айтымында буга чейин эки өлкөнүн маданият күндөрү Ашхабадта да, Бишкекте дагы өткөрүлдү. Элчи мындан тышкары саясий багыттагы кызматташууларга токтолуп, эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда бир топ маселелер чечилгенин айтты. Маселен, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердымухамедовдун 2015 жылдын август айында 1-чи мамлекеттик визитинде президент Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушуусунан кийин эки өлкө ортосундагы 23 маанилүү документке кол коюлган, деди элчи Мередов. Наши народы объединяет исторически сложившихся. Биздин эки өлкөнү тарыхыбыз, маданиятыбызда бириктирип турат. Быйылкы жылы да биз Кыргызстанда Түркмөнстандын маданият күндөрүн өткөрөлү деп турабыз. Ал эми саясий экономикалык кызматташтык боюнча айтсам, ушуга чейин 50дөн ашык маанилүү документтерге кол коюлду. Биз ар тараптуу кызматташуу дагы да артат деп ишенебиз. Индия акындарынын поэмалары жана ырлары кыргыз тилинде жарык көрдү. Өмүр боектору деп аталган китепке Индия акындарынын 5000 жыл мурда жазган чыгармалары кирди. Белгилүү Ригведа, Атхарваведа, Рамаяна сыяктуу улуу эпостордон дагы үзүндүлөр которулган. Кыргызчага аларды Кубанычбек Басылбеков, Алтынай Темирова, Бактыгүл Чотурова жана Мелсуин Чатыркулов жарым жыл ичинде которуп өтүшкөн. 1100 тираж менен чыккан бул китеп Индия поэзиясынын кыргыз тилинде 1-чи жолу жарык көрүшү. Индия өзү абдан мифке, философияга бай эл да. Аны бул байыркы акындарында дагы ырларын которуш кичине оорураак экен. Себеби ушул адамзаттын жашоосундагы дегеле Индия элинин ал жерде тарыхы, маданияты, философиясы бүт бардыгы камтылган ырларды кыргыз тилине которуш кичине оорураак болду албетте. Библиотека в Кыргызстане, да. Бул китеп Кыргызстандын бардык китепканаларына таратылат, ошондой эле жогорку окуу жайларга да берилет. Бул демилгени көтөрүп, кыргыз акындары менен иштештик. Чыгармалар кыргыз тилине эң жакшы которулган. Бул Кыргыз-Индия алакасынын алгачкы маданий көпүрөсү болуп калды десем, жаңылышпайм. Кыргызстан тоо лыжалары менен кышкы эс алуунун өлкөсү. Мына ушундай аталыштагы туристтик фестиваль 4 февралда Чүй облусундагы лыжа базаларынын биринде өтөт. Соода жана өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча фестиваль калкты сергек жашоо образына үгүттөө максатында уюштурулууда. Иш-чарадан түшкөн каражат Кыргызстандын кышкы спорттун түрлөрүнүн эс алуунун жана туризмдин өлкөсү катары таанытууга жумшалат. Фестивалдын алкагында ар кандай номинациялар боюнча сынактар жана таймаштар дагы уюштурулат. Акыркы сааттарга алынган кабарлар мына ушулар. Бул жана башка кабарлардан кененирээк саат 21:00 Ала Тоо маалымат программасынан тааныша аласыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.